Ууру. Аман Саспаев. Колхоздун алма багына сакчы болуп, жоголсо жетсе жооп берүү милдетин алды да, Бөкөбай Абышка бардык убактысын бакта өткөрүп калды. Азыркы кишилер түшүнөт, кантип эле кара санатайлык кылып, бир алма үчүн чарбактан секирсин. Мүшөктө уурдоо жөнүндө ойлонуп да кажети жок. Балдар да мектепте окуп, тарбия алып жатышат. Бул дүйнөнүн ачык коргоочулары ошолор. Алар биз үчүн эмес, өзүлөрү үчүн коргошот. Анткени биз кары картаңдар убакты келгенде алманы да, багын да таштап кете беребиз. Демек, эч ким да суук колун салбайт деп ойлочу Бөкөбай. Бирок бул ой чыныгы турмушка шайкешпи, жокпу, аны менен Абышканын иши болгон жок. Бактагы алмалар кызарып, шактарга салмагын таштап, али быша элек болсо да көргөн киши кызыккыдай эле. Таң заарынан туруп алып, бакты кыдыруу үчүн сакчы Абышка кетип бара жатканда эл али уйкуда. Ал эми кээ бир үйлөрдөн созолонуп түтүн чыга баштаганда күн чыгып калган болот. Алыс жакындан корооздор тынымсыз чакырышат. Бул кезде талинкидей бети сары гүлдүү күн карамалар күнгө бетин тосуп да үлгүрүшөт. Арыктарда көк кашка суулар шылдырап агып жатат. Салкын аба суу боюнан бетке урунат. Бөкөбай муну күндө көрсө да, эртең дагы көргүсү келет, кумарланат. Биздей карыларга жан таттуу дешет. Жок, чындыгында жер таттуу, эл таттуу. Кезеги келгенде мына ушуларды коюу кыйын. Киши ошолордун жемиши. Мындайча айтканда, бир алмасы эмеспи? Күз келди, алма чоңойду. Бир кезде Абышка да бакка жатуучу болду. Ууру жок, жок болсо да кайтаруу кажет. Анткени атайын баксын, карасын деп ал кишиге колхоз эмгек күн берет. Шашке ченде анын кандайдыр үйгө баргысы келди. Короодогу көңдү темир күрөк менен тээп коюшу керек. Кийинчерээк оодарса кургабай да калышы мүмкүн. Күзгү жаан башталат эмеспи? Абышка алмаларды карап бара жатып, ушуларды ойлоду да артка кайтты. Ал кароолдо жүрүп, бир да жолу бакты таштап, үйүнө кетип калган эмес. Ал бактан чыга бергенде кандайдыр бир ууру келип, алмаларды үзүп, ал түгүл шактарды сындырып да кетчүдөй күмөндөнө калды. Кайдан антсин? Бышкан кезде эле бышыгыраак карап алсам да жетээр. Ууру эмне, даяр туруп турбу? Илгери уурулар мал уурдай тешчү эле. Эми алмага кимдин эле жаман атты болгусу келсин. Бөкөбай ушул ойду ойлонгон соң алма бактын эшигин бекемирээк жаап, гөндүм адаты боюнча ар жак бер жагын карагылап үйүнө кетти. Шагы ийилген алмалар тымтыр сыбак ичинде көз артып, күнгө чагылышат. Кээ бир алмалар кызарып, же ак саргыл тартып, таптаана көрүнөт. Ал эми кээ бир алмалар мен бышканда өзүм эле топ этип үзүлүп түшөм. Тапканың жээрсиң дегенсип жалбырактардын арасына жашырынган. Бул амалдуу алмалар деп аталат. Анткени кишилердин тиши аларга баарынан кийин тиет эмеспи? Музоо кайтарып жүргөн 7 жашар эркин бактын короосуна жакын келди да ичиндеги алмаларга көз таштады. Ушунчалык көп алма Бөкөбай Абышканын багуусунда турат. Ичинде чымчыктар да учуп жүрөт. Эркин чымчык боло калса, азыр учуп кирип сакчы эмес, башкарманы да көзгө илбестен алманын таттууларынын сабагын тиштеп үзүп, куурайдын арасына учуп барып тойгуча жемек. Мында шоколадтан да таттуу алмалар бар да. Эркин коонун туура жыгачына көкүрөгүн сүйөп, алмаларды карап тура берди. Музоону унутуп койду. Тээ алыстан бир алма баарынан чоң көрүнүп турат. Өзү да кыпкызыл. Ошо кызарып турган жеринен бар тедере бир тиштеп алса, таттуу шереси ууртуна чачырайт. Кезек-кезек шимип коюп чайнай берет. Аны жуткан соң дагы куштарлана тиштеп алып, башка жактарды карап чайнай баштайт. Эркин ушуларды ойлоп, шилекейин дембе-дем жутту. Бөкөбай ата кайерде? Кайсы алманын түбүндө жүрөт болду экен? Бала мойнун созуп, эңкейип бактардын түптөрүнө көз жүгүрттү. Бирок колунда таягы бар сакчы көрүнгөн жок. Мына ушул учурда Эркиндин буттары кыймылга келип, коонун ичине тешигинин заматта эле өтө чыкты.
Эми 5 эле аттаса болду, өзү алманын түбүндө болот. Аны алды менен катуу көк алмалар тосуп алды. Булар күздүк алмалар. Кызарып турган чыныгы ширин алмалар ичкери жактан көз ымдашып, эркинде улам өзүнө тарта берди. Ал бир басып, эки басып отуруп, укмуштай калың алмалардын арасына барды. Эми колун сунуу гана калды. Эркин үчүн эми чымчык болуунун кажети жок эле. Эгер мобереги чоң кызыл алманы үзүп алып учса, көтөрө албай жерге түшүп жибериши да мүмкүн. Тиги алма чымчыктан ал да канча чоң турбайбы? Бул кезде Бөкөбай бакты кароосуз таштаганынан болсо керек. Көңүлү кандайдыр бирдемени сезгенсип, тээ жаткан көңүн кырдабастан эле бакты көздөй жөнөп калды. Ал дайыма бакка келе жатканда орто жолдогу дөңгө чыгып, бакты бир жолу көзү менен чолуп коюучу. Ал дөңгө чыгып карады эле, бакта бир караан жүргөнүн байкады. Кара баскырдыкы. Ууру кирген тура, көнүң менен жерге киргирдики, деп сүйлөнүп алган соң, абышка ылдамдай басып, бакка кирип бара жатты. Эркин өзүн көздөй келе жаткан сакчыны көргөн жок. Бир алманы жулуп алып, бул убакка чейин жеп да коймок. Бирок алмага көзү менен тоюп, анын көптүгүнө суктанып, улам арылап бара жатты. Ай бала! Эркин чочуп кетип, кача жөнөмөк болду эле, кутула албасын сезип, кайра туруп калды. Бөкөбай жетип келди да, баланы шап билектен алды. Ал үчүн бул күтүлбөгөн окуя эле. Эмне кылып жүрөсүң? Алма издеп жүрөм, деди шашып калган бала, жаңылышып. Эмне, алма жоготтуң беле я? Кана, алма урдаган баштыгың. Атаңды сотко бергизем. Абышка баланы жетелеп, коону көздөй жөнөдү. Музоо издеп жүрөм, деди Эркин, дагдаңдап келе жатып. Баланы сүйрөй лыпылдап басып келе жаткан Абышка орто жолдо тура калды да, баланы булкуп өзүнө каратты. Үзгөн алмаларыңды кайда ыргыттың? Үзгөнүм жок. Ач оозуңду. Бала коркконунан оозун ачып, асманды карап калды. Чаланын оозун текшере карап, алманын кыпындай бөлүгүн көрө албады. Баланын оозунан алманын жыты да билинбейт. Эмнеге кирдиң мында? Жөн эле сиз жок экенсиз. Мен жок болсом эле алма уурдасын дептерби? Мен уурдаганым жок. Анан ким? Билбейм. Бас жогол. Абышка баланын колун силкип кое берди. Эми көзүмө көрүнчү болсоң, көргүлөөңдү көрөсүң. Бошонгон бала чымын куюн болуп, коону көздөй чуркады. Абышка баланын томураңдап чуркап бара жатканын, артынан карап туруп, көңүлү жибей түштү. Балким башка балдар болсо, алмадан үзүп, жеп да жиберген болор эле. Эркин коодон артыла бергенде, чаланы кайра чакырды. Бала алмага соңур кабаса, мында келмек беле. Ай, токто, мен алма берейин. Абышка туш келди чалдын колундагы алманы көрө турса да, коодон өтүп алып, безген бойдон кете берди. Бөкөбай Абышка ичинен көңүлсүз боло түштү. Үзүп алган алмасын бактын түбүнө таштады да, ары басты. Көнүң менен куруп кал. Кайдан да кетип калдым эле.